Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Баткенден салам, амансыздарбы, урматтуу радио угармандар жана биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен кайрадан эле ачык микрофон көрсөтүүбүздө түз эфирде сиздер менен кезектеги маегибизди курмакчыбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз коомчулук жана конституция деген теманын айланасында сөз кылабыз. Мына ушул конституция жана коомчулук бүгүнкү күндө кандай байланышта, кандай багытта бири-бири менен мына ушул конституция тууралуу биздин жергиликтүү жашоочуларыбыздын маалыматы барбы, жокпу деген бир катар учурдагы көйгөйлүү маселелер тууралуу сөз кылуу максатында биз атайын ушул көптөгөн мыйзамдарды кабыл алууга, көптөгөн мыйзамдардын иштелип чыгышына жана жазылышына өзгөчө салым кошкон өлкөбүзгө белгилүү лидер эжекелерибиздин бирөөсү, аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Досалиева Бакен Абыловнаны бүгүнкү көрсөтүүгө чакырганбыз. Урматтуу Бакен Абыловна, биздин көрсөтүүгө кош келипсиз. Алгач эле мына ушул биз бүгүнкү маегибизде өлкөбүздөгү конституция жана биздин коомчулук тууралуу сөз кылгыбыз келип жатат да. Мына ушул жакында эле баарыбызга белгилүү болгондой конституцияда бир катар өзгөрүүлөр болду. Мына ушул өзгөрүүлөр кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, аны коомчулук кантип кабыл алып жатат, коомчулукта ушул конституцияга болгон сабаттуулук, маалымдуулук канчалык деңгээлде, мына ушулар тууралуу сиз ушул багытта мыйзамдарды менен тыгыз иш алып барган инсан катары өзүңүздүн жеке пикирлериңизди биз менен бөлүшүп өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биздин азыркы апрель айында жаңы конституция кабыл алынды да, 2021 жылдын. Буга чейин биз 2010 жылдагы конституция менен жашап келгенбиз. Анан ал конституцияда адам укугу боюнча демократиялык процесстер жөнүндө абдан жакшы жазылган болчу. Анан кээ бир учурлар бул конституцияда кыскартылды, бирок ошол эл менен жаңы конституциядагы маалыматтарды тааныштыруу боюнча мындай иш аракеттерди жасасак, ошол Бишкекке жакын борбордогу эле жана ошол тегеректеги эле эл мындай конституциянын ошол салыштырып, мындай жаңы конституцияда эмнелер кирди, эмнелер кирген жок, ошо кызыкчылыктары бар. Ал эми алыскы райондордон, жерлерден мындай эл менен сүйлөшсөк, ошо кызыкчылыгы болгон эмес да. Ошол кандай өзгөрүүлөр кирди, пикири кандай десек, ошол даже маалыматты берсек дагы ошол бир мындай сунуш пикирлерди айтышкан жок да. Анткени буга чейин алар талкуу кылган эмес. Ошол мындай алар билишет, ошо жанагы жарандык коомдор же болбосо жана башка эксперттер тарабынан ошо конституцияга өзгөртүү киргизип аткан учурда сунуш пикирлерин берип турушкан, ошону гана билишет да. Ал эми кээ бир мындай кандай өзгөрүүлөр кирди, азыр биздин жашообузга жаңы конституция талапка ылайыкпы, ылайык эмеспи, ал жөнүндө дагы мындай сунуш пикирлерди айта алышкан жок. Ошол мени өкүндүрө турган процесс ошол биз Көл менен да, Талас менен дагы, анан Оштон ошо Ноокат району менен, Кара Суу райондору менен элдер менен сүйлөшүп көрдүк. Анан бардыгында бирдей эле мындай ошо маалымдуулугу аз болгон көрүнүш. Демек биздин бүгүнкү күндө коомчулукта ушул жергиликтүү жашоочуларыбыздын өлкөбүздүн мыйзамдары жөнүндө, мыйзамдын беренелери жөнүндө маалыматтарынын аздыгы кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн укуктарынын бузулушуна алып келип атабы? Бул бузулушуна алып келет сөзсүз түрдө. Анткени бизде ошол эл мындан 20-30 жыл мурда ошол биздин мыйзам менен жашаш керек экенине көңүл бурбай, баягы өзүнүн эле турмуштун агымы менен эле экономикалык абалын оңдоону эле биринчи приоритет кылып эле ушундай жашап келишкен да. Анан кийин ошол бизде элдин экономикалык абалы начарлаган үчүн жанагындай ар түрдүү жумушсуздук, миграция бардыгы саясий процесстерге таасир этип, бийлик бат-бат алмашып,
ошол коррупциялык элементтердин дагы жүзү ачылып, эл болсо ошо нааразычылык бийликке күчөгөн процесстер бар. Бирок эми кичине ошол мыйзамга көңүл буруш керек дегенди мындай көңүл буруш керек экен, биз укугубуз бузулуп атканын көрсө ушундан турбайбы деп эми кичине мындай баа бере башташты окшойт да. Бирок ошол биз мен маектешүүдө айттык, эми жаңы конституция кабыл алынды, ошол боюнча сунуш пикирлериңиз барбы, кандай дейсиз жаңы конституцияда десек, ал ошол маалыматтуулугум жок эле деп атышат да. Анан бизде ошол эл өздөрүнүн укугу боюнча жакшы мындай грамотный болсо, мыйзамдарды билсе, менимче ошол жанагындай укук бузуучулук, коррупция ошондой элементтери орун албайт эле го деп ойлойм да. Мына ушул биздин конституциябызга кабыл алгандан бери эле бир канча жолу өзгөртүүлөр, толуктоолордун киргизилип жатышы деле жөн жерден болбосо керек да. Мына ушул эксперт катары ошол баягы өзгөчө бир ушул гендердик багытта бир ушул тармакта сиз аябай көп жылдан бери эмгектенип, бир канча мыйзамдардын долбоорлорун сунуштап, ошонун аткарылышына, кабыл алынышына, ишке ашышына түздөн түз катышып келесиз да. Ошол республикалык деңгээлде мына ушундай аракеттерге аралашып жүргөн инсан катары биз сизден сурагым келип атат да. Ошол бүгүнкү күндө конституцияда сиз байкаган, эми баарын айтуу шарт эмес албетте, сиз байкаган кандай негизги өзгөрүүлөр бар, ошол биздин көрөрмандарыбызга, биздин жергиликтүү жашоочуларыбызга кыскача болсо дагы бир пайдалуу болсун үчүн бир эки өзгөрүүнү мисал катары белгилеп өтсөңүз. Эң ошол 9 беренесинде, мурунку мыйзамда конституциянын 9 беренесинде ошо социалдык кызматтардын, медициналык тейлөө системасы боюнча, мамлекеттик пенсиялар, жөлөк пулдар, социалдык коргоо боюнча мамлекет кепилдиктерди белгилейт деген жери бар болчу да. Бул значит ошол социалдык абал боюнча, жөлөк пул боюнча ошол элге мамлекет тарабынан кам көрүлөт дегенди түшүндүрөт да. Анан азыркы конституцияда мындай норма жок. Муну менен мен ойлойм, мамлекет өзүнүн ошо жоопкерчилигин алып салды го депчи. Андан кийин дагы бирок аялдар үчүн берилген квота сакталып калды да. Андан тышкары дагы бир 16 беренеде ошол эч ким жынысы, расасы, этноско тиешелүүлүгү, дин тутуму боюнча, тили боюнча, билими боюнча, жаш курагы боюнча мындай дискриминацияга кабылууга жол берилбейт деп жазылган. Азыркы конституцияда да ошондой. Анан жанагы эл аралык мыйзамдардын негизинде кайсы бир социалдык топтор үчүн берилген ошондой атайын чара катары берилген это специальная мера да, берилген учурлар башка социалдык топтор үчүн дискриминация болуп эсептелинбейт деген азыркы мыйзамда да калыптыр. Бул болсо ошол специальный мера же атайын чара, бул квота. Ошол аялдар үчүн квота мыйзам сунушу калыптыр дагы, бирок ошонун иштөө механизми жөнүндө мындай жок да, айтылган эмес. Анан биз ойлойбуз эми ошол главное что квота калды, ошол боюнча сакталып калат болуш керек деп. Анан дагы өзгөрүү жанагы депутаттардын шайлоо процесстеринде дагы ошол өзгөрүүлөр кирип атат. Ошону менен бирге элдик курултай, мурда элдик курултай деген көрүнүш жок болчу. Азыр элдик курултай киргизилди, бирок элдик курултайга мыйзам чыгарууга демилгеси берилет деп айтылганда, мурда мыйзам чыгаруу демилгеси бизде 3 гана мындай структурада болсо, азыр 5-6 структурага мыйзам чыгаруу демилгеси берилип калды. Ошонун ичинде элдик курултай, бирок элдик курултайдын иштөө механизми жөнүндө пока жаңы мыйзам долбоору жок. Анан дагы бир өзгөчөлүк руханий маданий коомдун руханий маданий негизи деген бир жаңы бөлүм киргизилди. Бул бөлүмдө болсо ошол
жанагы салттуулук дагы ошондой руханий нерселерге көңүл буруш керек деп жазылган. Ошонун бир коркунучтуусу ошого таянып туруп анан жана стереотиптик көз караштарды өнүктүрүп ошону бекемдеп же болбосо бир диндин туура эмес багыттары күч алып кетпесе экен деген мындай мен өзүмдүн күмөнүм бар. Бирок ойлойм эгерде ушуга карата дагы кошумча мыйзамдар иштөө механизми боюнча мыйзамдарды кабыл алса, анда биздин маданий жактан өнүктүрүүгө ошол жакшы жол ачылат болуш керек деген мындай өзүмдүн пикирлерим бар. Жакшы экен эжеке, мына ошол бүгүнкү күндө мыйзам чыгарып, биз канчалык мыйзамдарды чыгарганыбыз менен анын жергиликтүү деңгээлде, жерлерде анын сакталышы, аткарылышы бул өзүнчө маселе болуп келет да. Мына ушул багытта бүгүнкү күндө ушул мыйзамдар кабыл алынган менен анын аткарылышы кандай болот деп ойлойсуз? Эми баягы көз карандысыз серепчи катары жеке пикириңизди эле айтсаңыз. Ошол мен өзүмдүн пикирим боюнча, мисалы үчүн мен баягы аялдардын укугу жаатында иштегендиктен, ошол аялдардын укугу жаатында деги эле мамлекеттин гендер саясаты жаатында жакшы эле мындай программалар бар, стратегиялык планыбыз бар, мыйзамдарыбыз бар. Анан эл аралык мыйзамдарды деле мындай кошо эл аралык мыйзамдар боюнча милдеттемелерибизди деле кошо айтып мындай иштеп келе жатабыз. Мыйзамдар жагынан жакшы эле, бирок иштөө үчүн кээ бир механизмдер толук берилбей калган. Анан бизде ошол мыйзамдардын аткарылышы боюнча бюджеттик колдоосу жок. Бюджет бөлүнбөйт. Ошон үчүн мыйзамыбыз көп, бирок иштебейт да. Ошол жагы эл ошол мыйзамдардын иштебегенине дагы көнүп алышып, ошон үчүн мыйзамга көбүрөөк көңүл бурушпайт да. Анан баягы иштеген эле бир-эки эле мыйзам менен эле баягы алдыга мындай арабасын кыймылдаткан сыяктуу эле боло берет да. Көбүнчөсү ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кээ бир мамлекеттик органдар, анан ошол мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин дагы көз карашы же жанагы стереотиптик көз караш менен же баягы биздин менталитет деп ошол биздин эмени мыйзам менен жанагы стереотиптик көз карашты айырмалай албаган кызматкерлер бар да. Ошол дагы ошол көп тоскоолдуктарды жаратат. Анан бийликте тургандар ошентип сүйлөп атса, эл ишенет, эл дагы ошондой кайдыгерлик мамиледе болот да. Мына ушул биз эл деп атабыз да, биздин элибиз, жергиликтүү коомчулук ошол мыйзамдардын кабыл алышына түздөн түз катышуу процесси өзү кандай болуш керек? Мурда жерлерге барып сиздер бир мыйзамды сунуштаганда жыйындарды өтчүсүздөр. Бүгүнкү күндө мына ушундай жыйындар өтөбү же санариптешкен доордо баары онлайн болуп, ошол талкуулар деле онлайн эле өтүп калып жатабы? Ооба, азыркы учурда мурда болсо барып, ар бири менен жекеме жеке, көбүнчөсү ошол өздөрүнүн туурабы, туура эмеспи көз карашын айта алчу. Азыр онлайн болгондуктан мындай ошондой талкуунун эле мүмкүнчүлүгү жок да. Мүмкүнчүлүгү жок, бардыгы кире албайт. Киргендер деле баягы техника менен анча жакын көрө албайт. Биз ал кишилердин реакциясын байкай албайбыз. Анан көбүнчөсү ушул жөн эле угуп унчукпай коюп эле ошону менен эле маалымат алып атышат. Мына ушул буга чейин биз жакшы билебиз, ошол өлкө боюнча сиздердин уюм жеке өзүңүз ошол демилге көтөрүп, ошол кыз ала качууну бөгөт коюу максатында мыйзам долбоорун сунуштап, аны ишке ашырып, анан кабыл алдырып, бүгүнкү күндө ал мыйзам иштеп жаткан учурда мына ушул бир эле мыйзам жөнүндө айткыбыз келип атат да. Ошол кезегинде аял затынын ошол төрөт курагындагы аял затынын ден соолугунун начарлашы, дагы башка бир катар көйгөйлөрдү кошо көтөрүп, анан ошонун натыйжасында ушундай мыйзам иштелип чыкканын айтып аттыңыз эле да. Ошол мыйзамдын мисалы сиздер кантип демилге көтөрдүңүздөр,
анан аны кабыл алуу, коомчулукка жеткирүү кандай болду? Бул мыйзамды укпаган жан жок болуш керек да. Бүгүнкү күндө бардык облустарда, бардык өлкөнүн аймактарында бул мыйзам бүт баарына белгилүү болуп калды. Ошол эле учурда салыштырмалуу биздин аймакта дагы ала качуу абдан көп көрүнүш болуп келген болсо, учурда жок койсо да. Ушул мыйзамдын эле биз айтайын дегеним, ошол биздин коомчулукка мыйзамдын иштелип чыгышы, ишке ашышы, ошол бүгүнкү күндө ишке кирип атканы боюнча бир мындай процессти баяндап берсеңиз эже. Бул эң биринчи ошол жанагы төрөт учурдагы аялдардын өлүмү көбөйүп кеткен статистикалык маалымат боюнча. Жана ымыркайлардын өлүмү дагы. Анан муну ошо медиктер өздөрү анализ жасаса, бизе ошол дагы бир чоң эл аралык анализ да жүргүзүлөт ар бир 4 жылдачы. Анан ошонун дагы маалыматын карасак, ошол именно жашы жете электе күйөөгө чыгып, бизде никеге туруу жашы 18 болгондуктан 18 жашка чыга электе эле кыздар баягы турмушка чыгып, анан төрөт учурда өлүмү көбөйүп кеткен да, ошо энелердин өлүмүн көбөйткөн. Анан эгерде бул статистика боюнча биз жөн эле ушул көйгөйгө көңүл бурбай койсок, бир 10-15 жылдан кийин бизде төрөт курактагы аялдардын саны кескин кыскарып кетмек. Бул кескин кыскаруу менен калктын саны азаят. Жана ошону менен бирге эле эркектердин дагы баягы өз учурунда үйлөнүүсү ошол баягы илгерки Турциядагыдай көз карашта болуп калат, мындай көрүнүштө болуп калат да. Эркектер үйлөнүшү кыйынчылыкка туруп калат. Анан, конечно, эгерде аялдардын саны кыскарып кетсе, анда калың чоңоет, эркектер үйлөнө албайт, жана башка көп дагы экономикалык абалыбызга дагы, социалдык абалыбызга да терс таасирин тийгизет. Анан ушунун баарын далилдеп алып чыгып, биз ошол кезде 16-жылы кылмыш жаза кодекси болчу, ошого 155 деген статья менен кирген. Берене менен азыркы жазык кодексинин 178 беренеси бул нике баягы диний ырым-жырымды жасоодо нике куракты бузуу менен ошол кыз болсо, мисалы үчүн 18-ге чыга электе, ал өзүнүн тагдырын өзү чече албайт. Ата энесинин айтканын гана угат да, ата энесинин сунушу менен гана. Ошондо баягы кызды эрте күйөөгө берүү боюнча ата энеси үйлөнө турган жигиттин жашы 18-ден жогору болсо, ал анан жанагы нике ырым-жырымын жасаган адам жоопко тартылат деп ушундай мыйзам кабыл алынган. Ошону кабыл алынгандан кийин биз 19-жылы мониторинг жүргүздүк. Бул мыйзам кандай иштейт депчи. Анан көбүнчөсү ошол жашы жете элек кыздарды күйөөгө берүү көрүнүшү түштүк жергесинде абдан көп. Түндүктө деле бар, жок эмес да, бирок ошо бул жакта басымдуураак эле да. Кыздарды эрте күйөөгө берип коюш. Биз ошону эме кылсак, мени капа кылган ошол милиция кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери ошол кыздын дене бою толуп чоң кишидей болуп турбайбы, анан кийин боюнда болуп калса кете бербейби, анан молдо кишини кантип камайсың, аксакал киши экен деп баягы көбүнчөсү биздин менталитеттик көз карашты биринчи орунга коет да. Ал жерде кыздын укугу бузулуп атат, же болбосо ошол ден соолугуна зыяндуулугу тийип атат деген көз караштар эң ылдый жакта калат экен да. Биз ошол канча мындай укук бузуу болду жалпысынан, анан канча иши жабылды, жоопкерчиликке канчасы өттү, ошонун баардыгын мониторинг жасап, ошондон дагы кемчиликтерин алып чыгып, анан жогорку кеңешке, ички иштер министрлигине, прокуратурага сунуштарды бердик да. Ошол мыйзамдарды негизи мониторинг жүргүзүп туруш керек экен, кандай иштейт. Андан тышкары ошол 2011-жылдан баштап ошол кыздарды ала качуу боюнча мыйзамдарды сунуштаганбыз. Анткени 2000
биз билгенде 2004-2005 баштап эле жанагы көбүнчөсү атасы жок же улуу агасы жок, мындай коргоо эмеси чарасы азыраак кыздарды, көп балалуу аз камсыз болгон үй бүлөнүн кыздарын ала качып 2-3 ай жашап эле кайра кууп жиберишип, эч кандай нике кагазы жок, кыздардын тагдыры менен ойной башташкан да. Оорулуу кишилерге ала качып беришкен, же болбосо 2-3 жолу үйлөнүп ажырашкан, 40 жашы өткөн кишилерге ала качып беришкен, жап-жаш кыздарды. Сотко өткөзсө, сот дагы көз жумуп эле баягы акчасын алып жаап коюп аткан. Бизде сот системасы дагы жакшы иштебейт. Анан ошону менен ушул көп акцияларды өткөзүп, жогорку кеңештин астында барып, ушундай көп иш-чараларды жасадык. Анан бул мыйзамды дагы биз айттык, эгерде ушул жогорку кеңештин депутаттарына айттык да, эгерде ушул ала качкан сиздин небериңиз болуп калса же кызыңыз болуп калса кандай көрөт элеңиз депчи, ошондо алар ойлонуп калышты да. Анан ушундай учурлар болуп бул мыйзам дагы өттү, бирок мыйзам өтүп чындыгында ала качуу процесси азайды. Эл арасында жок, ала качуу жөнүндө мыйзамды токтотуп коюптур деген да сөз тарап, кайра бир аз мындай ала качуулар болду. Анан көбүнчөсү ушул арыз түшпөгөндөн кийин ала качуулар болуп атса деле карашпайт экен да. Анан ошо ала качууну, ошо гендердик укук бузууларга жанагы ачык айыптоо процессин киргизүү да, публичное обвинение деп коет. Ошону деген мисалы үчүн үй бүлөдө зомбулук болуп атса, ошол кошунасы же өтүп бараткан башка киши эле милицияга кабарласа, милиция реакция кылыш керек деген дагы ошо мүмкүнчүлүктү өткөзүп алдык мыйзам менен. Ошол биз ошондой мыйзам болсо деле, мынакей 2016-жылы 17-жылы кимди Бурулайды ала качып баратып өлтүрүп коюшту, кечеки күнү эле Айзаданы ала качып баратып өлтүрүп коюшту. Эми бул чындыгында биздин коомчулукту башка чет элдик коомчулуктардын арасында биздин аброюбузду аябай түшүрдү да. Ой, булар деген мындай жапайы калк экен, кыргыз. Ушинтип ала качып күчкө салып зордуктап жашашат экен деп, өлтүрүп да коюшат экен деп дагы мындай көп чет элдик мындай массалык маалымат каражаттарына чыгып кетти да. Анан азыркы учурда биздин депутат айымдардан ушул дагы жазасын орунтуу боюнча 15 жылга чейин камаш керек деген сунуштар киргизилип атат да. Негизи мен айтат элем да, аял кишини, бул балдардын энеси, аял киши бул калкты өстүрө турган аялы топ. Ошон үчүн аял кишини мындай аярлап, шарттарды түзүп, мамлекет тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы, кээ бир биздин мындай аксакалдар соттору болуп иштеген, же болбосо бийликте турган мындай жашы өтүп калган кишилер бар да. Анан аялдардын ролун абдан жакшы түшүнүп, ошо жакшы айтышат да. Бизде даже ушул азыркы жергиликтүү кеңешке депутаттыкка шайлоо учурунда дагы жерлерди кыдырганыбызда кээ бир ушул айылдын аксакалдары ушундай мыйзам кабыл алынып атат, ушу боюнча кандай дейсиздер дегенде дагы биз аялдарды колдойбуз, саясат деңгээлине келсин. Алар чындык, честно иштешет. Аялдар өзүнүн үй бүлөсүнүн бюджетине кандай сарамжалдуу болсо, мамлекеттин бюджетине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын бюджетине да ошондой сарамжалдуу карайт, коррупцияга малынбайт, алдартын карайт деп жакшы мындай колдоо айтышты да. Анан мен дагы ошо элден ишенем, кыргыз кызын сыйлаш керек, ошо кыргыз кызын сыйлайт деген илгери сөз бар эле. Анан бул биз акыркы жылдары ошо кыргыз калкы мындай билим деңгээли төмөндөп, укуктук деңгээли төмөндөп баратканы мени абдан капа кылат. Анан элге, жаштарга сунуш кылат элем, бүт дүйнө жүзү боюнча өнүгүү болуп атат, прогрессивдүү өнүгүү болуп атат. Биз ошол өнүгүүдөн артта калбай, эл жаштарыбыз жакшы билим алып, кыздарга, энелерине жакшы мамиле кылып, ошондой биздин коомдо ошондо тынччылык болот, өнүгүү болот, өсүү болот деген пикирим бар да.
Рахмат. Ошол сиздин пикирлериңизден улам ой келип атат да, сиздер бир эле учурда ошол аял затын менен иш алып баргандыктан аял затына байланышкан көйгөйлөрдү чечүү максатында алгач ошол ала качууга бөгөт коюу, андан кийин эрте никеге тыюу салуу, ошол эле учурда кайра эле ошол аялдардын зордук зомбулукка кабылышы же болбосо ошол аялдардын коомдук жумуштарга аралашып саясатка баруусу тууралуу бир катар мыйзамдарды ошол көтөрүп чыгып сунуштап, ошол мыйзам чегинде өлкөбүздүн ошол баш мыйзамынын алкагында укуктардын корголушуга кайсы бир деңгээлде салым кошуп, ошонун үстүндө аракет кылган турбайсыздарбы? Ооба. Мына ушунун баарысы ушул. Демек, мен мында эмнени айткым келип атат? Бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү жашоочулар кайсы бир маселенин чечилиши боюнча кайдыгер карабай же кайсы бир белгилүү топтор өздөрү бир демилгени көтөрүп, ошол мыйзамды сиздер сыяктуу эле кылып, бүгүнкү күндө сунуштап, алып чыгып, керектүү жерлерге кайрылууларды жолдоп, ошол мыйзамды кабыл алса болот турбайбы? Өзгөртүү, толуктоо киргизип. Болот, сөзсүз түрдө болот. Бул ар бир адам ошол өзүнүн коомчулугунун алдыга кетишине кызыктар болуш керек. Андан кийин ошол бар мүмкүнчүлүктү колдонуш керек. Бизде ошол жакшы мыйзам ченемдүү учурларыбыз бар. Ошол мыйзам ченемдүү учурларыбызды деген бузбай, ошол жаштарыбызга дагы, жаш кыздарыбызга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек да. Демек, биз мыйзамдуу өлкөдө жашаганыбызда бизде өнүгүү бат болот деген пикирге алып келет го, э? Ооба. Өнүгүү, негизи биз светтик мамлекетпиз. Бизде кээ бир даже мындай билимдүү дин өкүлдөрү дагы ошол биздин мыйзамдарды колдоп, ошол ден соолук маселесин биринчи орунга коюш керек, же болбосо дагы ушул сыяктуу нерселерди айтып, бизде жанагы жашы жете элек кызды күйөөгө берүүдө биз деген ошол Кыргызстандын дин мусулманчылыгы боюнча муфтият менен абдан жакшы иш жүргүзгөнбүз. Анан алар ошол ар бир 5 жума күнү боло турган жума намазда ошол жөнүндө маалымат берүү жөнүндө жана никеге мисалы үчүн турууга келсе, алар ошону регистрация кылып, паспортун карап, ошондой нерсе, мындай иш чараларды аткарууга өздөрү да сунуш айтып, анан ошондой иштер жасашты да. Бул кээ бир туура эмес аялдар жөнүндө, үй бүлө жөнүндө туура эмес, мисалы үчүн айтуу менен бирге бул көп кишинин тагдырына балта чаап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир киши ошол коомчулукта ошо мыйзамдуу өнүгүүгө мындай өзүнүн салымын кошсо да, аксакалдар жолу менен, жаштар өздөрүнүн аракети менен, анан сөзсүз эри шаркак болуш керек. Мен ошо аялдар деп эле эркектердин артта калышын каалабайм. Эркектердин да өзүнүн коомдо орду бар, аялдардын да коомдо орду бар. Бирок аялдар аялы топ катары, баягы репродуктивный функциясы, бул бала төрөп өстүрүү функциясы аркылуу бул аялдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм. Демек, биздин өлкөбүздө мыйзамдуу сабаттуулук болгондо бир канча терс көрүнүштөр кыскарып, биз ошол эле учурда өзүбүздүн укуктарыбызды коргоп, ошол эле учурда өнүгүүгө тезирээк, батыраак жетишебизби го, э? Ошону жетишишибиз керек. Ошого баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек да. Эми ушул мыйзамдар менен таанышуу максатында бизге эми сиз жеке өзүңүздүн сунуштарыңызды айтып өтсөңүз, мисалы биз ушул жергиликтүү деңгээлде өзүбүзгө кандай мыйзамдар бар экендиги жөнүндө кайсы жактан окусак болот, сиздер ошол жазган салыштырууңуздарды, топтогон маалыматыңыздарды кайсы жакка жарыялап турасыздар, кантип биз мыйзамдардын баягы мурда эми басылмалардан атайын китеп болуп келип таркатылат эле. Бүгүнкү күндө биз ошол жергиликтүү коомчулук мыйзамдарды мыкты билиш үчүн каяктан кантип таап, кантип өзүнүн мыйзамдуулукка болгон, конституцияга болгон сабаттуулугун арттырса болот, сиздин сунушуңуз?
азыркы учурда баягы өнүгүү деп атпайбызбы, өнүгүү мынакей могул эле мобилдик телефон көтөрүүдөн эле билинет. Азыр элдин баардыгы тең интернети бар, WhatsApp группаларда менен иш чара кылышат жана ар түрдүү сайттарга кирип маалыматтарды алып, ошондой эле жанагы биздин юстиция министрлигинин сайты бар. Ошол жерде мыйзамдардын базасы бар. Ошол жерге кирип керектүү мыйзамды карап мындай иштөө боюнча биз жаңы депутат айымдарга айтып бердик. Алар дагы өздөрү билишет экен көпчүлүгү. Анан ошол Минюстун сайтына кириш керек. Эгерде азыркы жаңы мыйзамдар боюнча бир 350ден ашык мыйзамга өзгөртүү киргизилип атат. Ошол эле жазык кодексте, ошол эле эмгек кодексте жана башка социалдык өнүгүү кодекстеринде ошол мыйзамдарга дагы өзгөртүү боюнча сунуш пикир менен макул болбосоңуздар, же болбосо бир өзүңүздөрдүн жакшы демилгениңиздер болсо koom.talku.kg деген сайт бар. Ошол жерге дагы жазсаңыздар болот. Ал жерден регистрация өтүш оңой эле. Ошол жерге маалыматты киргизип коюш дагы оңой эле. Ошол мындай өзүнүн эрежеси биринин артынан бири чыгып турат. Ошону басып эле бат эле кирет да. Анан биздин жарандар ошол билим деңгээлиңиздерди, ошо мыйзамдуулугуңуздарды, укуктарыңыздарды жакшы билиш үчүн ошол сайттарга кирип карап турушуңуздар керек. Жанагы мисалы үчүн миграцияга деле ошо миграция боюнча мыйзамдарды билбей туруп чыгып кетип, анан кыйналып иштей албай кайра келип калып атасыздар. Биринчи ошол миграцияга чыгуудагы эрежелерди окуп алып туруп анан чыксаңыздар деп мен ошо сунуш кылат элем. Андан тышкары мынакей бизде үй бүлөнүн баалуулугун көтөрүү боюнча ошо үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзамы бар. Бул мыйзамды аткаруу боюнча 17 субъекттин милдеттенмеси бар. Ошонун ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, ошол айыл өкмөтүнүн, айыл кеңешинин да милдеттенмелери бар. Анан ошол баягы ааламга жол айылдан башталат деп бекер айтылбайт. Ошо айылдан баштап ынтымактуулук болсо, үй бүлө баалуулугун көтөрсө, балдардын келечеги үчүн кам көрүшсө, ата-энелер эриш аркак иштешип, анда бизде Кыргызстанда дин мындай көп жакшы сапаттары өзгөрөт эле деп ойлойм. Мен өткөндөгү чек ара кагылышында биздин элдин ынтымагын, биздин элдин боорукерлигин, бири-бирине аябай боор тарткандыгын өз көзүм менен аралашып көрдүм да. Мен элимдин ушундай жакшы сапатына абдан ыраазы болом. Анан бир гана эми ошол үй бүлө баалуулугун көтөрүү боюнча сапаттыга да көңүл буруп койсок, биз мындай калкыбыздын дагы мындай кандай десем, деңгээли бийик болуп, калкыбызды мындай башка мамлекеттердин жанында аброй өсөт го деп ойлойм да. Абдан жакшы экен. Атайын бир маанилүү, омуктуу ойлоруңузду, тажрыйбаларыңызды бөлүшүп бизге келип маек куруп бергендигиңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу биздин Салам радиосунун угармандары жана Салам медианын YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө конституция жана коомчулук деген теманын айланасында сөз кылдык. Албетте бул аябагандай чоң тема. Алдыда биз бул темага бир нече ирет кайрылмакчыбыз. Андыктан эгерде сиздерди дагы кызыктырган суроолор болсо, бизге байланышып өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырсаңыздар, ошол сиздерди кызыктырган суроолорго биз кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы керектүү жоопторду алып бергенге аракет кылмакчыбыз. Көрсөтүүнү мен Каныша Яшымова алып бардым. Келерки көрсөтүүдөн амандашканга чейин саламыбыз түз болсун.